укук коргоо органдарына бир суроом бар эле да. Акча чогултуу фактысын ким аныктайт, жана кантип аныктайт? Ушул боюнча бир айтып кетсеңиздер. Эгерде кандайдыр бир ата-эне же мугалим арыз менен кайрылган болсо, ал куугунтукка алынып, кысым көрсөтүлүп калбайбы? Ушул боюнча бир жооп берип койсоңуздар. Эркек Жумбекович, сөз сизде. Саламатсыздар, Үйен Абдуллаевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам боюнча биз да өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз, жазганда Ички иштер министрлигине мына 74 биринчи бизге каратуу боюнча сунуш мыйзамда каралган экен. Биз боюнча муну билим берүү министрлиги өзлөрүндө карасын деген сунуштарды бергенбиз. Анткени ар бир мектептен бул эмне көп, ал боюнча канча милиция кызматкери иштеш керек, ал жактан өзүбүздүн каршы пикирибизди билдиргенбиз да. Эгерде мындай порядок боюнча келсек болсо, анда болсо менин оюмча бул административный эмелер каралыш керек, эменен ата-эненин арызы боюнча каралат да. Ал жактан да анан далилдөө базасын караш керек, чынында чогулганбы, чогулган эмеспи, бул өзүнчө бир жумуш болот да, боюнча. Негизи арыздын негизинде болот бар иш. Эми арыз бере албайт. Ата-эне арыз берсе, анын баласы мектепте кысымга алып калышы мүмкүн. Ушул жактарына ким кандай кепилдик бере алат? Куугунтукталып, Өткөндөгү мыйзам долбоору мына ушул боюнча да, ошо мыйзам долбоорунда тергөөчүнүн уруксаты жок эле опер кызматкерлер маалымат алып иштеп, жерде ушул окшоо маалыматтарды топтоп, анан кийин иш алып барса болот деген мыйзам долбоорун Эркек Жумбекович алып кирген болчу, аны биз кийинки башка күнгө жылдырып койгонбуз.